Markумдун артында жетим балдары калса, намыс болот деп бирөөнүн байланып турган жылкысын алып келип карызга сойдуруп жиберет, тылтыйып абышкалар жеп, ашканы пакетине салып кетет. Мектепти быйыл мөлтүр жүзүндөй болгон кызы бүтүп атат дагы, атасынын жанагы өлгөндө карашына союлунган жылкынын баасын төлөйм деп эч нерсени билбеген. Өмүрүндө райондун центрине барбаган кыз түз эле мектептен Москвага барып кетип атат. Барып, ал жердеги айвандардын колуна түшүп, тез эле кызыбыз сойку болуп кетип атат. Ошентип маркум өлүп калса, кыйнап, намыс деп сойдуруп жиберип, кийин мет төлөп ал деп чөнтөгөнөн бербеген. Болгону бакылдап шакылдап, күчү тилине чыккан абышкалардын бардыгы кан жутуп калсын, бардыгы бале жеп калсын. Намыс деп отуруп, ошол кызыңы Орусияга жөнөтүп сактап калбай, намыс кылбаган сен жылкы жебегенден намыс кыласыңбы? Ушундай абышкалар биздин элди өлтүрүп бүттү. Ушундай намыскөй болсоң, ошол жетимдердин кышында көмүрү жок, үшүп атат. Ошого жардам бербейсиңби? Ошого сүтү бар уяп келип бербейсиңби? Ошонун балдарын окутканга жардам бербейсиңби? Жетимдин гана шору.